Uç köşeye karaganda ayılda порядокчы. Айылча сакынышта карачы. Ошону биз күйбөсөк, силер күйбөсүңөр, ким күйөт? Эч ким күйбөйт. Жаңыланган жолдор, буздурулган мыйзамсыз курулуштар өткөн жыл Ош шаарын өнүктүрүүгө олуттуу кадамдар жасалганы менен эсте калды. Бир жылга жетпеген убакытта шаар түп тамырынан бери өзгөрүп, тарып тосулуп калган жолдор ачылып, 6 тилкелүү жолдор пайда болду. Буга чейин начар абалга келген жолдор жыл сайын жамактап жасоо менен чектелип келсе, шаардын тарыхында биринчи жолу 100 чакырым жол жаңыланып, кеңейтилди. Көчөбүз ак жолтой жол болсун, көпкө чыдасын. Мынакей көптөгөн ушул тыгын болчу эле, автотыгындар. Ошол мына бир топ ошо шаардын тургундарга жеңил. Жалпы 76 көчөнүн жолу асфальтталып колдонууга берилди. Алардын басымдуусу буга чейин бир да жолу оңдоп түзүүдөн өтпөгөн ички жолдор болгон. Алар Шамшиев, Юнусов, Моминов, Инам Саитов, Волгоград көчөлөрү. Мындан сырткары 25 чакырым тротуар жасалып, инфратүзүм жакшырды. Президентибиз 2025 жылда Ош шаарында жолдорду оңдоп түзөө иштерине 2 миллиард 200 миллион сом акча бөлүп берди. Ошол 2 миллиард 200 миллион бөлүнгөн акчага бизде мурда жок көчөлөр жасалды. Бул тагыраак айтып атап кетсем, Инам Саидов көчөсү, Волгоградский көчөсү, Тимирязев көчөсү. Бул баягындай пробойной көчөлөр болду. Жол жок жерлер ушундай жол ачылып, азыр Осмон көчөсүнө келип ошол көчө менен кесилишип атат. Анын ичинде андан сырткары Касымбек көчөсү, ушундай эле ал жол мурда тар көчө болчу. Азыр жолдор кеңейтип 6 тилкелүү болуп жасалды. Андан сырткары өзүнүн жергиликтүү бюджеттен жолдор аткарылды. Юго Восток жолунда Исанов көчөлөрү ушул 4 тилкелүү, 2 тилкелүү көчөлөр бүт 6 тилкелүү болду. Ага кошо калаада масштабтуу түрдө байкедейине карабастан 500дөн ашуун өз билимдик менен курулган курулуштар буздурулду. Шаар мэри Жеңишбек Токтурбаев вице-мэрлер, текшерүү жетекчилери менен биргеликте таң зарда калааны кыдырып, мыйзамсыз курулуштарды жеринде аныктап иш алып барышты. Анын натыйжасында Акбура дарыясынын суу корук аймактары мыйзамсыз курулуштардан арылды. Шаар аралап жоголуп кеткен каналдар ачылып, жээктери бошоттурулуп, эс алуучу жайларга айланды. Бир жыл ичинде эле заманбап 8 сквер курулуп, шаардыктарга ыңгайлуу шарт жаратылды. 800дөн ашык дарак отургузулуп, алардын 6500-ü шаардагы 23 борбордук көчөгө тигилди. Мэрия тарабынан быйылкы жылы акыркы бир 5-6 айда 23-жылы 7-8 жаңы скверлер, аллеялар салынды. Ал дагы ошо биздин баланска өтүп, биздин жумуштар дайыма тейлөө ишин алып барып атат, тазалыгын, жашылдандыруусун. Шаарда 2023 жылга чейин 64 объект карасак, Зелен Сочканс тарабынан ошо 64 объект дегенде ошо парк, сквер, аллеялар азыр жол 80ге жакын жашыл аймак объект болду. Ал эми гектар калганда былтыр 94 гектар жашыл аймак болсо, быйыл аны уже 2 эсе көбөйдү да. 2 эсе көбөйдү десек болот. Ош шаарында аткарылган жумуштарды кала тургундары да алкоого алып жатышат. Бир канча эс алуучу аллеялардын курулушу шаардыктарга түзүлгөн шарттардын жакшырышы өнүгүүнүн кадамы болду дешет. Мага бир жылдык аралыгында эң жакканы жаңкыл көп көчөнүн ачылганы. Мисалы бул жактан Черемушка жакта барсак, ал жактан мурунку главный болуп жүргөн жолдор азыркы убакта главный болбой калды. Себеби көпчүлүгү эле элдерибиз жолдорго үй салып, мындайча айтканда жолдор тарыйткан экен. Азыр ошолорду кеңейтип, кең жол кылып берди. Ошондой эле парктарды жасалгалады. Ошо негизгиси бир жылдын аралыгында. Эл үчүн парктарды түзүп жатат. Акбура суусун тазалап жатат. Эл үчүн бул да өтө керектүү нерсе. Мана ушундай өзгөрүүлөр бар. Эми бир жылда Жеңиш Токтор аябай жакшы аткарды. Жакшы. До конца көп бүтүлөт. Жолдор кенен болду, порядок болду кыскасы. Чалып жок, эми жумуштар көрүлүп атабыз, жакшы эле аткарылып атат. Жолдор оңдолуп атат. Үйлөр неме болуп атат. Мына үй жок жарандарга үй берилип атат. Жакшы. Ош шаарында көптөгөн иштер аткарылды десек жаңылышпайбыз. Аны менен катар жолдор салынып, тротуарлар кеңейип, ошолорду негиз кылып, биринчи очередь кезектен ошолорду айтсак болот. Андан башка социалдык объектилердин да сырткы көрүнүштөрү жаңыланып,
Буга чейин шаардагы коммуналдык тармактарда заманбап техниканын жоктугу көйгөй жаратып келген. Жеңишбек Токтурбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалган алгачкы иш күнүндө эле ишканалардын абалы менен таанышып, андагы техникаларды жаңылоо маселесин койгон. Тармактардын техникалык базасын шаар мэри демирчилердин эсебинен чечип, муктаждык жараткан жүк ташуучу, суу ташуучу, экскаватор сыяктуу оор техникалар алынган. Мындан сырткары өлкө бюджетинен Ош шаарына 21 түрдүү 120 дана атайын техника сатып алынып, тиешелүү кызматтарга бөлүштүрүлүп берилген. Ошондой эле шаардагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу максатында жаңы муниципалдык ишканалар түзүлдү. Алар муниципалдык инспекция, эвакуатор, автоунааларды башкаруу муниципалдык ишканалары. Ош шаарынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын эскилиги жеткен имаратынын ордуна жаңы заманбап административдик имарат, автогараж жана күнөскана курулду. Ал эми Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын имараты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Мындан тышкары Ош шаарынын мэриясынын жарандарды тейлөө бюросу тарабынан жалпы 8,65 гектар жер рекультивацияланды. Бул иштер Ак Көр, Мажурумтал, Озгур, Хохлова, Андижан, Жапалак, Учар, Имамата жана башка күрүстөндөрдө жүргүзүлдү. Ошондой эле жаңы кайырма 2 күрүстөнү уюштурулду. Каралбай калган алыска аймактарга да көңүл бурулду. Буга чейин Кеңсай конушу шаарча болот деген сөзгө бир да шаар тургуну ишенген эмес. Анткени бир топ жыл мурда башталган иш аягына чыккан эмес. Шаар башчысы Жеңишбек Токтурбаевдин дымагы жана демилгеси менен 2025-жылы бул аймактын таза суу, сугат суу, электр энергия, жол маселелери чечилди. Бул чек эмес, жаңы конушта социалдык объектилердин жана ипотекалык үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Келечекте бул аймакты чоң шаарга айландыруу пландалууда. Кеңсайга суу чыкты, ой балдар. Бул конушка улай Ош шаарында жаңы Энисай конушу пайда болду. Бул жерде заманбап үйлөр курулуп, снос саясатынын негизинде үйлөрү бузулган жарандарга берилүүдө. Эки миң жыйырма бешинчи жылы 7 жаңы мектептин курулушу башталып, алардын ичинен 2 мектеп бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ошондой эле 10 мектепте капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Курулуп баштаган 5 жаңы бала бакчанын ичинен 2 бала бакча ишке берилди, 3 бала бакчанын курулушу уланууда. Мындан тышкары 5 бала бакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аны менен катар аз камсыз болгон жана социалдык жактан коргоого муктаж жарандарды колдоого өзгөчө көңүл бурулду. Мисалы, үйү жок социалдык колдоого муктаж көп балалуу бир нече үй бүлөлөр жаңы үйлөр менен камсыз болушту. Муну менен эле чектелбей, каржы тармагында туруктуу өсүү жолуна түштү. Ош шаарынын жергиликтүү бюджетине түшкөн кирешелер пландан ашыкча аткарылды. План боюнча 3 миллиард 26 миллион 856,8 миң сом каралган болсо, иш жүзүндө 3 миллиард 53 миллион 740,3 миң сом чогултулуп, план 100,9% аткарылды. 2025-жылы жергиликтүү бюджеттин кирешелери 2024 жылга салыштырмалуу 559 миллион 189,2 миң сомго көбөйдү. Ал эми 2024
жылы киреше 2 миллиард 494 миллион 551,1 миң сомду түзгөн. Өткөн жылга салыштырганда өсүү темпи 122,4% болду. Базарлардагы иретсиздик да жолго коюлду. Шаар башчысынын тынымсыз аракети базарлардын инфратүзүмүн оңдоо саясатынын жүрүшүндө жаңы Ош базары, Жибек жолу муниципалдык базарлары ишке кирди. Бул жерде содагерлер жана кардарлар үчүн бардык шарттар түзүлдү. Аны менен катар эле Ош унаа базары толук капиталдык оңдоп түзүдөн өткөрүлүп, натыйжада жергиликтүү бюджетке түшкөн киреше бир нече эсеге өстү. 2025 жылы Ош шаарында өнүгүүнүн алдыга карай умтулуунун жылы болду. Мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү саясий эркти талкпас эмгекти талап кылды. Бул учурда шаар башчысы Жеңишбек Токтурбаев жана анын командасы күнү түнү иштеп, алдыга коюлган максаттардын баарын ишке ашырууга жетишишти. Алмагүл Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.